Эгерде кимдир бирөө өлүмгө татыктуу күнөө кылса, аны өлтүргөндөн кийин жыгачка асып ташта. Бирок анын өлүгүн жыгачка түнөтпөй, ошол эле күнү көмүп сал. Анткени жыгачка асылган ар бир адам Кудайдын алдында каргышка калган. Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерди булгаба. 22 бөлүм. Бир тууганыңдын жоголуп кеткен өгүзүн же коюн таап алсаң, аны таштап салбай бир тууганыңа кайтарып бер. Эгерде малдын ээси алыс жашаса, же анын ким экенин билбесең, анда ал малды өз үйүңө алып кел. Малдын ээси өзү издеп келгиче үйүңдө кармап тур, анан кайтарып бер. Жакыныңдын жоготуп алган эшегин таап алсаң да, кийимин таап алсаң да, буюмун таап алсаң да ошондой кыл. Бул айтылгандан четтебе. Жакыныңдын эшеги же өгүзү жолдо жыгылып калганын көрсөң, таштап кетпе, ага аларды тургузууга жардам бер. Аял эркектин, эркек аялдын кийимин кийбеши керек. Анткени ушундай кылган ар бир адам Кудай Теңириңдин алдында жийиркеничтүү. Эгерде жолдон даракка же жерге салынган канаттуунун уясын көрсөң, ал уяда энеси балапандарын же жумурткаларын басып жатса, анда энесин балапандары менен кошо алба. Өзүңө жакшы болуш үчүн, өмүрүң узун болуш үчүн энесин кое берип, балапандарын ал.